angıma деген vaktında Mayeke Göynöktün angımasıdır. Anın üçüncüsünde şapkaga жазылған қолтамға. Uşa okşoş istemeler var. Bularda hatırlı bir yerden aytıp otursam, men oşol çıkarmamda okubay koyasın. Rahmat, yaxshi isimlari bo'lgan ekan. Mana men shu Shinjang radio stansiyasidan sizga atayingizga rasm tarqatgan. Bir şey bo'lib qolgan edim. Көптөгөн акпарат кабарчылар айтат экен, сизде Айтматовго окшоп кетет деп тургуңузду. Ошол жөнүндө өзүңүз дагы жакшы сөйлөп айткан экенсиз, бизге дагы бир кайталап берсеңиз. Бұл Айтматовго окшойт экенсиң деген сөздү мен биринчи жолу ушул Ардочонун кебек саткан жеринде угуп калдым. Бир уйгурдун ичинде Арапча болгон бизге көзүнүн элеси үчтүгү эли беле көрүшүп калды. Мындан оңгон. Эмне болду десем, Айтматовго окшойт экен. Ошол жерден кебек жеңиз деп кебек менен конок болду. Бул бир. Экинчиси бейсинде дагы бир казуу. Ошондой эле кармап sen Айтматов окшобойсуңбу дейт, ал киши улуу болуш керек менен дейт. Андай десем, ошол сөзгө тартып калды дагы, ал киши дагы бир чайга чакырып, өзүнчө эле тааныбаган киши. Анан кийин чай берип, Айтматов жөнүндө сураган. Үчүнчү бир нерсе, мен бир чоң бир өткөлдөн, же болбосо ошондой бир партиялык бир нерсени өтөмүн деп атканбыз, ал кезде ошол өткөн кезде бир чоң башчы сүйлөшөт экен. Анан кийин алла бизгатарлууларды мындай китеп ошону жаттап, ошол билимдери менен суроо коет экен. Мен ошондой уюмдук бөлүмүндө бетме-бет сыноого киришип калдым. Анан элдин баарысы коркот, мен дагы коркуп кирдим, өтпөй калам. Бирок ошол кирип сүйлөшкөндө бул киши карап туруп, кишинин отун айтпай, сен Чыңгыз Айтматовго окшойт экенсиң, Чыңгыз Айтматовду билесиң деп. Чыңгыз Айтматов жөнүндө сүйлөп бул кишиге. Men oşol miyanşı da koyup, betme-bet surodum, oşol da mayemiz menen saat toşup ketip ötüp ketip. Naraudan ketkenine жарым жылга жакындап калыптыр. Айтматов атабыз менен эң андайча айтканда соңку жолу качан кездешиңиздер, кандай эсимдер калган ошол жөнүндө. Ошол соңку көрүшүбүз ошол былтыр ушул декабрь айы экен. Декабрь айынын 12-си болсо 14-күндө го дейт. Мен Кыргызстанда болуп аткан кезде бул кишинин ошол Кыргыз-Түрк Манас университетинде ошол кишинин жумалык күндөрү болуп аткан экен. Ошого келет, сен дагы бар деп, ал кишини изилдеген Ахмат Алиев мени эшитип алып, ошол Манас университетине барды. Андан бөлек да менин акшиде жумушум болчу. Аны айтсак, мына ушул жаштар басмасы, азыркы Шинжаң жаштар басмасы. Бир кат жазып берген. Бул катты мына казактардын акыны, чоң жазуучусу уйгур тилинде жазган Кабысулкан ага деген бар. Ушул киши көтөрүп келип, биз Айтматовдун 80 жылдыгына арнап ушул кишинин романдарын казак уйгур тилинде чыгаргалы атабыз, ошого уруксат ала келсин. Ошону менен мен ушул кагазды ушул жерге келет экен деген угуп, бардым дагы барып, ал киши менен жолуктук, өзү сүйлөдү. Түркиядан бир чоң сыйлык алган экен. Анан ал деле Бакчанын атын Чыңгыз Айтматов деген ат менен койгон экен, ошол жолугушуу экен. Бул жолугушуудан кийин сизде жумушум бар дедик, аңгычайын эле ошол түштөнүүгө чакырып калды, 20дай киши дагы бирге дасторкондо болуп. Бул кишинин айкөлдүгүнө бир таңганса болот, мен ошол кандууча жазылган кагазды өтүнүштү. Ушул эки романыңызга уруксат бериңиз деген кагаз. Мен ошол кишини түзүлө сундум. Сунсам мындай кыйгар кармаган аяк жагы болмоду. Бирок бул эмне дейт? 80 жылдан ошол романга уруксат берет экенсиз десем, анан кийин бул эмне айкөлдүк ошол жерде да кандай нерсе кантип жазсам болот деген жок, мен эмне кылып берейин деп сурайт. Макулмун деп койсоңуз болду десем, ошо макулмун деген катты жазып коюп төбөсүнө. Кандууча катты өзү түшүнбөй туруп эч кандай. Айкөлдүк, эртик адамга болгон ишенимине адам таңкалат. Эң соңку жолугушуу мына ошо болду. Макулмун деген катты алып келип жаштар басмасына бердим. Анан жаштар басмасы азыр
Oşana raмкага алып илип алыптыр. Ошо жерде. Чыңгыз Айтматов басмабызга макулдугун берген. Фотосымен болған істерімізді айтып кетсек, сіздер қандай китебіңізді оқылай қойып. Мана неге қысқа бір сұрақ беріп қойсам, жалпы қырғыз асылдары билишет, Айтматов Нобель сыйлығын қаншалық алыста қалды. Чынында алышы керек еді, бирок ала албай кетип калды деп өкүнүчтүү калып жатат. Ошол Айтматов жана Нобель сыйлыгы жөнүндө бир сүйлөп берген болсоңуз. Бұл бардығы эле дүйнөдөгү адам ушундай эле инсан ушундай экен. Ошол Нобель сыйлыгын баалагандар деле кишилер экендар. Болбосо дүйнөдөгү тараган тилге анын басылып чыккан, таркаган санына караган убактында не алыш керек эле. Бирок эмнеликтен баары адам башын чайкайт, ушул Чыңгыз Айтматовго эмнеге сыйлык берилбей калды деп. Бул аракеттерди мен да көп уктум. Кыргыз мамлекети өзүнүн атынан, же болбосо башка түрдүү жолдор менен Нобель сыйлыгынын комитетине көптөгөн сунуштарды жазган. Аларда карап жатканын баарын билебиз. Бирок эң күчтүүсү быйыл жыл башында, январь айында Түркиянын Зуңдуң президенти баш болгон 17 мамлекет, түрк тилинде сүйлөшөн 17 мамлекет биргелешип, ушул Нобель комитетине сыйлыкты берсеңер деп сунуш кылабыз, өтүнүчүбүз бар деп эң соңунда эң күчтүү жазган. Балким Чыңгыз Айтматов ошол өмүрү мына ушул өзүнүн туулган күнүнө улашып калган болсо, быйылкы жылдагы бир форумду чыгар эле деген үмүт бар эле. Кыргызстанда дагы башкаларда. Себеби 20 канча мамлекет биргелешип Чыңгыз Айтматовду кандидатка ошонун намзатын көргөзгөн болчу. Чыгарманын эле жарамдуулугуна, инсанатка айткан сөзүнө, инсанаттын окуган абалына карап айткан убактында Чыңгыз Айтматов ушул сыйлыктын ээси болууга тийиш. Менин өзүмдүн оюм Чыңгыз Айтматов Нобель сыйлыгынын ээси деп тааныйм. Дагы бир жолу шабырак кочо болот. Ой, жакшы болсо,